Мына ушундай мамлекет курган элдердин эң ирилеринин бири кыргыздар болгондон кийин кыргыздардын жалпы түрк элдеринин тарыхында өзүнүн ойногон ролу бүгүн түркология илиминде, кыргыз таануу илиминде көп такталбай, көп үстүртөн кеткен жагдайлар бар. Бул Кыргыз Республикасынын мамлекет катары өзүнүн өткөнүнө мындан кийин көңүл бөлүнсө, булардын бардыгы адистер даярдалып, конкреттүү изилдөөлөр жүргүзүлсө, көп нерселер ачыкка чыгат. Кыргыз мамлекетинин тарыхын түздөн түз далили катары каралып жаткан байыркы кыргыз жазуусу жөнүндөгү маселе абдан талаш туудурган. Мынакей 70-80 жылдарда идеологиялык кысымдын негизинде каяктагы жазуу, эмне деген жазуу, Энисе деген кыргыздар менен Ала тоонун кыргыздарынын ортосунда эч кандай байланыш болгон эмес деген биздин аттуу баштуу академик профессор агай эжелерибиз айтып чыгышкан. Советтик Кыргызстан, Советская Киргизия деген гезиттердин баш макаласында орусча, кыргызча кылып. Бул 1986 жыл. Мына ушундай жагдайда бардыгы унутулуп, бардыгы өзгөртүлүп, бардыгы башка максаттарда ушундай бурмаланып келгендиги бул тарыхтагы бир чындык. Ошол 750 эстеликтердин 400дөн ашыгыраагы кыргыз каганатынын доорундагы Енисей жазма эстеликтери деп аталат. Булардын эң көп жиш жайгашкан жерлери азыркы Тува республикасы, Какасия республикасы, Алтай республикасы, анан кийин Кыргызстан. Бул эстеликтер ошол кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн ошол доорлордо абдан активдүү мамлекет болгондугунун биринчи далили. Себеби бүгүн дагы кыргыз адабий тили, Кыргыз республикасынын кандай мамлекеттик тили болсо, ал доордо дагы өзүнүн жагдайына, өзүнүн шарттарына жараша ошондой мамлекеттик тилдин деңгээлиндеги адабий жазма тилибиз болгон. Мына ошондой элдин тукумдарыбыз 1924-жылы 7-ноябрда Эркин тоо гезити чыгып, кыргыз калкы сабаттуулукка айланды деген жалган тезис төгүндөй турган нерсе. Ушул маселелердин бардыгын эске алганда, кыргыз каганатынын доорундагы Енисей жазма эстеликтери байыркы кыргыз тилинин эстеликтери деп аталыш керек.